ушу 5-6-сында шайлоонун туура эмес өткөндүгүнө байланыштуу биз митингге чыкканбыз. Сооронбай Жээнбеков элдин баарын аткылап, сокур дүлөй ушуну чобок кылып салды, инвалид кылып салды кыскача айтканда. Бирок ошону же Сооронбай Жээнбеков жооп бербейт, же азыркы ажабыз жооп бербей атат да. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич бүт балдарын баарын кыдырып, убадасын берип кетип ошо эмнегедир именно мага келбей калыптыр да. Ал эчтеке болгон жок, ал жөн эле турган, мен деле эчтеке кылган эмес, жөн эле карап тургам. Мени алып барып поставлять этип, сүйрөп барып, мен каяктан алып кетишти ошону? Могу эме министрдин ичинде, эме зданиясы, городской министрдин ичинде. Чынында оңой эмес экен, оор. Кыйналып атабыз, бир көз жок, бир бутунан ажырап, кол бутунан, башынан ажырап. Провокация болуп кеткенден эки жак каймай түшүрүп, бири-бирине бурушуп кетпегиле деген чакырыктар ташташып атышат. Саламатсыздарбы, Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Улуттук госпиталдын алдында турабыз. Бул жерде 5-6 октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор текшерүүдөн өтүп турушат, бирок алар эч кандай дарыланууну алышкан эмес. Кээ бир жабыркагандарга операцияда керек, көзүнө, бутуна дегендей. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай жардам болбой жатыптыр. Азыр жабыркагандардан өздөрүнүн пикирин угуп көрөлү. Не дешет? Так, менин аты жөнүм Өсөнбаев Жанек, 57 жаштамын. Көлдүн тургуну боломун. Ушу 5-6-сында шайлоонун туура эмес өткөндүгүнө байланыштуу биз митингге чыкканбыз. Митингдин негизинде бул кечки саат 8ге чейин биз президентке уруксат берген, что биз менен сүйлөшкөнгө. Бирок ал чыкпай коюп, андан бизди билесиздер, ар кандай куралдар менен аткылашып, шумой гранаттар кылышып бизди кубалашкан. Ошол убакта биздин арабыздан 29 киши көзүнөн жаракат алган, бутунан жаракат алгандар бар, колунан жаракат алып кесилгендер бар. Жана ошондой эле бир жигитибиз Үмүт Алтынбек уулу бул дүйнө менен коштошуп кетти. Бул мен айткым келет, биз ошол күнү биз эмне үчүн чыктык эле? Чыккан эң биринчи себеби бул шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгү. Шайлоо мыйзамсыз өткөнүнө байланыштуу бул жактагы жигиттер ошол күнү жаракат алып атышпайбы. Акыры биз бийликти кулатып, анын ордуна Садыр Нуркожоевич Жапаров келди. Учурда азыр жабыркагандарга эч кандай каражат бөлүнгөн эмеспи, жардам көрсөтүлгөн жокпу? Эми кандайсы, биз канча бир 2 жумадан бери өкмөт үйүнүн алдына барып митингдер өткөрүп аттык. Жыйынтык чыктыбы? Жыйынтыгында негизи президент өзү чыгып берген жок бизге. Садыр Нуркожоевич чыккан жок. Болгону гана ошол Министерство здравоохранения ошол жака бизге направление берди, ошол жактан эмеде обследование өткүлө, андан ошого жараша биз иштеди кылабыз. Азыр өтүп жатасыз. Азыр биз болгону текшерүүдөн өтүп атабыз. Дарыланууга каражат бөлүнөт бекен же өз чөнтөгүңөрдөн чыгарышыңар керек? Ал жөнүндө азыр айтыла элек, ал жөнүндө сөз боло элек. Азыр биринчи биз мояктан текшерүүдөн өтөбүз, ошонун негизинде ар көздөй иштер болот. Улан уулу Уларбек. Эми ал жөнүндө айтканыбыз элдин баары билет. Элдин баары айтканы менен былыктын баары чыкты. Чынына келгенде анын баарын чукканда деле болбойт. Эми бул жерден болгон нерсе болду дейт. Болгондон кийин бизди каралбаган сапат туура эмес болуп атпа деп чечим бар да. А дегенде баары айтат экен, көзүнөн эле го, ал эле, бул эле, тигил эле деп айтып атыштыр. Жок. Кечирип койгула, бирөө башына келбесе, түшүнбөгөн деген айткан болбойт экен да. Чынында оңой эмес экен, оор. Кыйналып атабыз, бир көз жок, бир бутунан ажырап, кол бутунан, башынан ажырап, Үмүт деген балабыз кайтыш болду. И далилдер мына, например, турат биздин, азыр мен протезин чечсем болот. Бул это факт да. Анан эмне себептен бул бизди кайдыгер карап, до сих пор каралбай келебиз деген нерсе да булчу. Анан элдин деле көрүп атат, бул экстик макамын кандайча берип койду, ошо справедливо деген да, элдин деле мындай карап деле справедливо чечсе болот да.
же бизди ишылдын катары чыгарган. На самом деле биз чыгарып ушу көп нерсени ортодон чыгып калыстыкты орноткон биз болуп калып атпайбызбы революционер, чынбы? Ошо справедливость орно элек да, дагы деле справедливость жок бияктачы. Баягындай эле 30 жылдан бери өстөр айткандай эле айлантып чимиртип эле кайра эле жалганга Азыр сиздин чыгарып бир көзүңүз протестпи? Протест көз орду түймөн жок. Сол көз. Мисалы ушу протест дарыланганга канча каражат өзүңүз чөнтөгүңүздөн канча каражат кетти? Өзүмдүн чөнтөгүмөн каражат майда чүйдөлөр нет жерден жетишпей калгандар кетип атты. Протест сизге да өзүңүздөн кетти? Протест бул Мехмет Чакмат турецкий клиникадан кылып берди да, ошо. Бекерби? Бекер кылып берди да. Ошо байке чоң рахмат, поддержка кылып кетти да. Ошо балдарга мен поддержкам болсун депчи. Ал жеринен рахмат. Ошо. Дарыланууларга өз чөнтөгүңүздөн кетип атты. Дары-дармектерге майда чүйдө өз чөнтөктөн кетип атты. Бул жол менен канча сумма кетирдиңиз? Так, бул жол менен Дарыланууга эле. Дарыланууга эле бул жол менен где-то бир өзүм менен кеткенде кичине болуп атты жардамдарчы, жекече жардамдар болуп атты да. Майда чүйдө карпайым калктан, туугандардан дегендей. Анан өзүм менен кеткен бир 10 миң тегерегиндей кетти. Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн. Андан тышкары да жарандар жардам берди. Андан тышкары жарандар бергендерин анан эсептеген жокмун да. Ошондой. Көбүнчө ушу жарандар жардам берип койду. Саламатсыздар, мен да ушу 5 октябрда жабыркалган жигиттердин бирөө болом. Аты жөнүңүз? Сакыбаев Сыргак Советович, Кочкор районунун тургуну болом. Мына жанатан бери бул киши айтып кеткенде 5 октябрды мына бир киши өлүп атат. 29-30 бала көздөрүнөн ажырап, инвалид болуп калды. Буттарынан ажыраганы канча, ошолорго колдорунан ажыраган мына. Бул жерде 167 бала жарадар болуп, мына азыр текшерүүдөн өтүп атабыз. Дагы эле ишенчилик жок да бизде. Дагы эле булар дарыланып бүттү, эч кимисине кереги жок болушу керек деп дагы бир сыйра каратып атышкан мезгили болуп атат да, биз ошондой түшүнүк болуп атат. Бирок бизге мына дагы мына биякта бирок жазып берип атат, мына именно меники болсо мына операциялар дагы эле керек экен. Балдардыкында да ошондой деврелөрүнө жана МРТ деген мындай көп баалуу обследованиялардан өтүш керек экен. Аларга акчасы жок, кымбат обследование. Анан бул балдар айтышты, кантип өтөбүз биз булардан дейт. Анан айтып атам, өтпөй тургула, эми акча берсе өтөсүңөр деп. Анан акча каражат жагы чечиле элек. Сиздики эмнеге операция керек? Меники эки көзүмөн тең жаракат алгам, экөөнө тең гранатанын осколкалары тийген да. Ошо анан бияктан каректи жылдырыш керек экен. Анан бояктан канча каражат? Ошону билбейм, бияктагылар чыгарып берет экен операциянын каражатын. Анан аны ким берет, каяк жака берерин билбейбиз да. Буга чейин митингтерге чыгып келдиңер, Ак үйдүн алдына да бардыңар. Кандайдыр бир жыйынтык чыктыбы? Ак үйдүн алдына да бардык. Эч кандай жыйынтык чыккан жок. Бир гана бир Миргүл Талантбековна деген айым келип эле ошол айтты. Бул госпиталга барып бир сыйра текшерилгиле деди. Болду, калганын биз эмне болуп атат? Азыр текшерүү бекер жүрүп жатат, Азыр текшерүүсү бекер жүрүп атат. Бу жакта врачтарга чоң рахмат, негизинен чоң рахмат. Жакшы карап, жакшы эметип атышат. Бирок акча каражаты чечилбегенден баары бүт эле акчага дарыланууга акча керек. Анан дагы бир көйгөй бар бул балдардын. Ушунчадан бери өзлөрү дарыланып келишкен. Жана төшөктө жаткандар памперстен бери өзлөрү алып, азыр бияка келе албай турганда 3-4 бала бар экен. Да больницада жаткан да балдар бар экен. Ооруканада жаткан. Ошолорго да азыр жардам керек да. Булар аябай муктаж болуп турат. Социалдык жактан дагы муктаж болуп турат. Мен Марат Түменбаев деген болом. Мен дагы ошо 5 күнү неме шайлоонун жыйынтыгына каршы чыгып, ошол жерде мирный митинг болуп атканда биринчилерден болуп, бийлик тараптан сумовой гранаталар келип жаныбызга түшкөндө, ошондон башталган ызычуучу. Ошондо биздин жинибиз келип, биз уже Ак үйдү до конца алдык, до конца согуштук. Ошондо бизден көп адамдар жаракат алып, оор жаракаттар гана кайрылып, жеңилдери, анча-мынча эмелери деле бар, азыр толтуралар делечи, бирок немеге муктаж эместер да. Анан ушул жерде канча деген адам муктаж, мамлекеттен эч кандай жардам, эч кандай неме жок. Башында болду, Түрк Мехмет Чакмак деген врачка рахмат, ошол келип көздөрүн операция кылып неме кылып берди. Мамлекеттен акча берилген деле жок, ошол карап беришти да, ошо Түрк Мехмет Чакмак. Калгандарыбызга эч кимдей жардам жок. Ошол шартынан
артынан биз жаракат алгандан жумушка жараксыз болуп, көпчүлүк муктаждыктарыбыз аябай эле неме болуп калды да, бизге артка тартылып калдык да. Эми ошону биз революция болду, бийлик алмашты мынакей деп неме кыла элек статус жок. Бизге каралбайт экен, компенсация эчтеке берилбейт экен. Себеби революция болбоптур. Революция болбогон шартта анда Садыр Жапаров кантип чыкты түрмөдөн? Анда мунун чыкканы деле незаконный. Бул деле өзүнөн өзү чыгып туруп, өзүн өзү неме президент кылып неме болуп алды да булчу. А эгерде Садырдын ошо түрмөдөн чыкканына, ушуга элдин ушунча балдардын жаракат алып, ушунчалык көз жаш төгүлүп, бир балабыз каза болуп, ушундай эме болгон шарттан кийин бул революционный статус болуш керек да. А бул болбосо анда кандай эмне үчүн каралбайт, мен түшүнбөйм. Айтсак укпай атат. Анан баягыда бир айдан бери, бир неделеден бери чыгып атышат ушу балдарчы. Эме Эки неделе болду. 2 неделеден бери чыгып атышат. Больницага көрүнөбүз. Больницага мына больницага келип акчаларыбыз уже калбай деле калды. Лечение башталды. Бүт балдардын баары тең, эме приезжий балдар да, приезжий балдар. Биякта местныйлар көп, анча деле жок, бир 2-3 эле да. Могу канттан, Кара Балтадан балдар бар да. Токмоктон ушундайлар да. Анан калгандардын Арын, Көл, Жалал Абад, Ысык Көл, Баткен эмеден бери, Оштон бери бар да. Анан ал балдардын баары келип кетип, бияктан леченияларын алып, эметкенге акчалар уже каражаттар түгөндү. Мен баягыдан бери уже менче уже 300 000 сомдой расход кылдым ужечи. 300 000 сом уже расход кылсам уже. Өзүң көрүп Бас мен 2 жолу операция кылгам. 2 жолу операция кылды, болбогойду. 3-чү жолу операция керек, э? А меники уже за границага операция болуп, бияктан сала албайт экен да, могу мышцалар жарабай калыптыр. Анан бияктан деген бир сураныч болчу, Садыр Нуркожоевичтен ушу карайм дегенден кийин ушу сөзүнө туруп, ушу карап берип койсун. Караса карасын, карабасан да сөзсүз оокаттар ыстыкып алып. Маяктан иштелбей калган балдар калып калдык. Уже бүт барса эч ким иштегенге жарабайбыз. 3 килограмм өйдө көтөрсөң, башың айланат, жүрөгүң айланат. Ошо ойдон да калып калдык да. Анан буга чейин де иштеп жүргөнбүз. Бүт барса стройкада водитель бүт жумуштар менен жүргөн. Азыр жумуштардан да калып калдык. Жумуштардан да чыгарып салды. Окуулардан мына окуудан да чыгып калган балдар бар. Ушундай көп нерселерибиз бар да, нюанстарыбызча. А эмне себептен чыгып кетти ошол нерсе, мисалы? Адилеттик акчалуу эле ушинтип эле могу документти бүтүрүп бер десең акча сурайт. Тиги документти бүтүрүп кел десең акча бербейинче ошого бумага тетет акчагачы. Аны сурабайт да, бумага тетет да, ошол акчаны алып бербесең ал документин бүтпөйт. Эми кайра ишиңизди качан сот болот? Мына могу на днях уже сот өткөн, ошо азыр рассмотрение суда болот, буюрса могу наркы неделя болот окшойт, биринчи эме заседаниясы. 3 көп жылга чейин, көпкө чейин болот окшойт ал сот. Мен жалап да жаздым, прокуратурага жалап жаздым. Каралдыбы? Минюстун ошо тиги жана Орозбектин үстүнөн жалап жаздым. Эч ким карабайт экен. Кантип кара, мен карапайым элкен да. Чоңдор эле каралат экен да. Ал тиги зам министр эме юстиция болуп чоңоюп кетти. Мына мен азыр эми 5 жылдан 7 жылга чейин ушундай срок күтүп отурам, эми азыр кандай болот? Туруп атат 7 жылга чейин. Биз азыр улуттук госпиталдын алдына келип, 5-6 октябрда төңкөрүштөн жабыркагандардын акыбалын сурап, алардын бийликке койгон талаптарын угуп көрдүк. Көбүнчөсү көздөн, буттан жаракат алгандар экен. Учурда булар азыр улуттук госпиталда бекер текшерүүдөн жүрүп жатышыптыр. Бирок буларга операциядагы, дарылануудагы керек экен. Бирок 5-6 октябрдагы төңкөрүшкө эч кандай макам статус берилбегендиктен учурда азыр өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлбөй жатыптыр.